Атаң деле бекер сүйлөп атпастыр. Жакшы болам деп. Мына диндегилер айтат. Арбак жок дейт беле. Ал өлүп калган, ал Куранга муктаж. Эгер ааламдан, арбайдан бата чыгып атпаса, багыт берип атпаса, мен айтпайт элем да, арбайлар айтып атат депчи. Мен эле айтып аткан жокмун ошо ата жолунда. Түшүңөн молдоке сага да берип атат. Сен эмне такыр башка дүйнөдөн келген эмессиң да. Сен бир эски жолдо келген эле адамсың. Бейиш көрдө аякта түмөле жыргал жашоо дегенге азыр апенди ишенбейт. А сен ошого ишенип алып жашап атасың. Өлгөндөн кийин бейиш бар, аякта шараккан суу бар экен, аякта каалаганың бар экен, бул дүйнөдө жок, аялың ошо жакта бар экен дегенге. Көрүнөгө ишенчи, көрүнө эмес, ал көрдү коюп тур, көрүнө эле, жашоодогу эле ишенчи. Карап көрчү мына, коом эмне болуп атат. Мына арбак жок дейин десем, момча бата чыгып атат го мына. Мына бул жерде Манас атанын эле бир билдирүүлөрүнөн окуп бердим эле, мисалга. Анда эмне болуп атат? Эмне шайтандан келип атабы? Анан ойлондум, шайтандан келип аткан болсо анда шайтан бир азгырык эле алдайт эле да. Булар улуулукка үндөп атпайбы деп. Бул чындык. Анан кантип арбакты жок дейбиз? Чындык болуп атса, атаданбы ата чыгып атса, Манас атаданбы? Чыйырден эденби? Байтык атаданбы, Асанкаяк атаданбы? Жерде жакшы жашап өткөн кызматы бар адамдардан. Кана бир чындыкка карайлычы кыз. Урматтуу улуу журтум. Мына батыш дээрчидик кайда калдык? Теңирчи Абдылдаев, анан Зимани Буйт деп эле чубак ажы Караколдо жыйналыш жасап жүрөт дейт. Мен ошо бир теңирчимин деп, анан Сирияга кетип калган бир баланы көргөн жокмун. Палян динге кирип кетип туруп, анан Сирияга кетип калып, элин кууратып атат, энесин кууратып атат, өзү тозокко түшүп атат. Кыргыз кеткен жок. Диндин балекетине түшүп кетип, түрмөдө экстремизм дегенби, жана башка бир группада кыргыздын балдары сатталып отурат. Мына кел чындыкка чыгалы, мындай эле чындыкка.